Мейрамбек Кылымдар мурасы Мурул Сузак районуна караган дал ушуларга эми Жалал Абад шаарынын кире бериш бөлүгү болуп калды. Бул өлкө боюнча жүргөн аймактык реформанын негизинде ишке ашты. Аймактык реформа Жалал Абад шаарында да чоң өзгөрүүнү жаратты. Тагыраагы кала аймагы кеңейип, мурун 5 аймактык башкаруу болсо, андан соң 2 аймактык башкармалык негизделди. Аймактык реформанын негизинде Жалал Абад шаарынын курамына Сузак районунун Ташбулак айыл аймагы толугу менен өттү. Ал эми Ырыс айыл аймагынан шаарга жакын Лавдан Кара, Масадан Дөмөр айылдары, ошондой эле аталган аймактын батыш тарабы толугу менен кошулду. Мындан сырткары Барпы айыл аймагынан Пирогородный жана Чөкө Дөбө айылдары калаанын курамына кирди. Муну менен Жалал Абад шаарынын калкынын да саны дээрлик 50 миңге көбөйдү. Тагыраагы реформага чейин калктын саны 130 миңди түзсө, ушул тапта 177 миңге чукулдады. Буга чейин калада 5 аймактык башкаруу өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Жогорудагы өзгөрүүлөргө байланыштуу 1 аймактык башкаруу, 1 аймактык башкармалык жаңыдан түзүлдү. Тагыраагы мурунку Ташбулак айыл аймагы Молдомуса Кангантиевдин атын алып, калаанын курамындагы өзүнчө башкармалык болуп калды. Ал эми Көгарт кичи шаарчасындагылар жана анын айланасындагы жашоочулар жаңыдан түзүлгөн Көгарт аймактык башкаруусуна кошулду.